Бул 3 кабаттуу билим уясы 1985-жылы 624 окуучуга ылайыкталып салынган. Дал ушул мектептин салынышына ошол кездеги мектеп директору Токтогон Рысбековдун салымы зор. Заңгыраган билим уясы 1 жылдын аралыгында салынып, 1986-жылы пайдаланууга берилген. Башка мугалимдерге караганда агай экөөбүз жакыныраак болчу себеби ал агай мага насаатчы болуп, мен анын окуучусу болуп, экөөбүз чогуу иштешип жүрдүк. Агайдын өзгөчө сапаты ушул болчу, өжөр эле да айткандан кайтпаган, баштаган ишин аягына чыгарган мыкты инсан болчу агай. Агайдын максаты ошол болду, ушул мектепти жаңыртсам деп. Өзү көп кашаттык, бирок ушул жерде иштегенден кийин, ушул жердин тузун таткандан кийин, ушул жердин мектебин жакшыртып кетсем деген ойдо болду агай. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. 8 жыл дал ушул мектепте директор болуп эмгектенген Токтогон Рысбековго арналган эскерүү бурчу ачылды. Замандаштардын айтымында Токтогон агай темирдей бекем тартипти сактаган, окуучулардын терең билим алыш үчүн жан аябай кызмат кылган. Рысбеков Токтогон Рысбекович агай ушул Бакыянын орто мектеби ал убакытта 1978 жылдан 1986 жылга чейин эмгектенип, ушул жерде мектеп директору болуп иштеп кеткен экен агай. Анан ушул чоң 3 кабат жаркыраган мектептин салынып калышынын бир себепкери ушул агайдын эмгеги зор экен. Мен агай менен иштешкен жокмун. Мен бул мектепке 1996 жылы келдим. Учурда ушул мектепти жетектеп жатам. Ушул агай менен иштешкен кесиптештери, ушул айылыбыздагы аксакалдардын сөзүнөн улам билем, агай ошо мыкты жетекчи болгон. Токтогон Рысбеков жаш кезинен баштап Талас облусундагы бир катар мектептерде директор, ошондой эле директордун орун басары да болуп эмгектенген. Кайсы жерде иштебесин ар дайым окуучуларга, мугалимдерге шарт түзүү аракетин биринчи орунга койгон. Агай ишинен айтканын аткарган, ушундай бир чын, анан бет кайтынан агай болчу. Атасынын келечек муун үчүн жасаган эбегейсиз эмгегин айтып, уулдары сыймыктанат. Анткени бир үйдө 2 мугалим тарбия берген балдары бүгүнкү күндө эне атасын аткарган, эл үчүн жасаган эмгектери зор экендигин билдирет. Негизги максаты бул эмне? Мугалим мен сыймыктанам. Мугалимим менин сыймыгым. Мектеп мен экинчи үйүм деген темага жакындатырды да, себеби бүгүнкү күндө мугалимдер менен окуучулар арасында аябай көп нерселер болуп атпайбы? Ошондой эле мектептерде өзгөчө зоңбулуктарды жок кылуу боюнча дагы мынакей көп сөздөр болду. Ошо мугалимдерди сыймыктанып биз ар дайым сыймыктанып жүрүш керек. Мен ушу көбүнчө жогорку кеңештерге кайрылып кетер элем, эки бир инициатива кылып ушу мектеп эл агартуу министрлиги мугалимдерге карата кээ бир окуучулардын зомбулугу деп койсок болот. Туура эмес мамилеси ошондой статьяларды өзгөртүш керек. Эң эле жөнөкөй статьясы керек болсо 10 000 сомго чейин 20 000 сомго штраф салып, муну токтотпосо биз билими жок кылабыз эртең. Мен мугалимим менен сыймыктанам дешет бүгүнкү эскерүү иш чарасына келген Токтогон агайдын окуучулары. Анткени химия, биология сабактарынан окуткан агайдын сабак өтүшү, окуучулар менен иштөө методикасы өзгөчө болгон. Бүгүн эл үчүн жасаган эмгектер айтылып, кесиптештери, ошондой эле окуучулары ар дайым агайдын калтырып кеткен иштерин улантып келүүдө. Эскерүү иш чарасынын алкагында атайын чакан концерт тартууланды. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Айтматов району.